Милиция кызматкерлери тарабынан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн кыздын өлүмүнө шектүү адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 30 мартта ЧОИБдин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин маалым болгондой, 24 мартта саат 14:45 чамасында Сокулук РИИБдин өмүр бөлүмүнө Ак Ордо конушунда зомбулук менен өлтүрүлгөн кыздын денеси табылганы кабарланган. РИИБдин тергөө кызматы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексиндеги 97-беренинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш ишин козгоп, тийиштүү экспертизалар даярдалган болчу. Козголгон кылмыш иштин алкагында кылмыштын бетин ачуу максатында ыкчам аракеттер көрүлүп, милиция кызматкерлери каза болгон кыз Талас облусунун 26 жаштагы тургуну экени аныкташкан. Кийинки ыкчам тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында аталган кылмышка шектүүнүн өздүгү аныкталган. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүүгө тиешеси бар деп Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын биринин 25 жаштагы тургуну колго түшүрүлдү. Шектүү Сокулук РИИБдин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Тергөөнүн болжолдуу маалыматтары боюнча аталган кылмыш 2017-жылдын декабрь айында жасалган. Шектүү кылмышты жашыруу максатында денени жаңы конуштун аймагына алып барып, таш менен көмүп койгон. Алынган маалыматтарга караганда кармалган адам таксинин айдоочусу болуп иштейт. Учурда кылмыштын бардык жагдайлары аныкталып, тергөө иштери жүрүп жатат.